урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер 7 каналдагы талант тапуулар телепрограммасын көрүп жатасыздар. Бүгүн телепрограмма Токтогул районуна караштуу Бел алды айыл аймагынан Аксанат талант тапуулар тобунун талантын өнөрүн сиздерге тартуулайбыз. Андыктан апалардын талантын өнөрүн биз менен биргеликте чогуу көрүңүздөр. Апаларыбыздын айтканы акыл, кеби кеңеш деп келебиз. Бүгүн мынакей ак элечегин кийип, өздөрүнүн талантын, өнөрүн тартуулап жаткан Аксанат талант тапуулар тобу. Азыр менин жанымда бардык топтун мүчөлөрү отурат. Анын башчысы, ушул топту жетектеп жүргөн менин жанымда отурган Бермет эжеке. Саламатсызбы Бермет эжеке? Саламатчылык, куш келипсиздер. Бүгүн талант тапуулар телепрограммасы атайын Токтогул жергесине келди. Анын ичинде сиздердин талантты, сиздердин өнөрдү жалпы биздин теле аркылуу жалпы журтка көрсөтөлү деп турабыз. Дегенде мына ошол топ боюнча чакан маалымат берсеңиз, качан түзүлдүңүздөр? Негизи бул топтун түзүлгөнүн билебиз. Көп жылдардан бери кызмат кылып келесиздер. Элге өзүңүздөрдүн талантыңыздарды тартуулап келесиздер. Ошол аралыкта кандай ийгиликтерге жетиштиңиздер? Эмне иштерди аткарып жатасыздар? Жалпы эле маданий тармакта кандай ийгиликтерге жетишип жатасыздар? Ошол боюнча жалпы биздин көрүүчүлөргө бир баяндап берсеңиз. Рахмат. Биздин топ 2016-жылы түзүлгөн. Ушул топту жетектеп көркөм жетекчиси Эркин агабыз дайыма бизди даярдап, ушу 40 километр алыстыктан келип, айылга келип бизди даярдап жүрдү да. Ошол даярдагандан кийин, бир эле айдан кийин биз Чуңкурчакка барып, чоң программадагы концертибизди тартууладык. Эми бул апаларды айтсак, аябагандай ынтымактуу, баары тең үйдөгү эле адамдар. Бир дагы мындай музыкалык билим алышкан эмес, бирок өздөрүнүн талантын элге тартуулап келе жатышат. Мен да бул апаларым менен сыймыктанамын. Ал эми бизди дайыма демөөрчүлүк кылып чуркап жүргөн Бакен агайыңарга дагы рахмат айткыбыз келет. Эми биринчи жаңы уюшулганда окуучубуз Канымжан Жаманбаеванын сунушу менен уюшулуп калган. Ошондон бери жакшы ийгиликтер менен келе жатабыз. Райондо, областта, ал эми айылда ар кандай сонун жакшы салтанаттарга сөзсүз бизди чакырышат. Себеби биздин даярдаган ырларыбыз чын эле жана сен айткандай санат, насаат, акыл түрүндө ырлар да. Бүгүн ошону көрөсүздөр. Ал эми сиздерге да дайыма рахмат. Быйыл Кудай буйрса бизге 10 жыл болуп калат. Бул 10 жылдыкта дагы айылыбызга бир жакшы концертибизди, жакшы чыгармабызды тартууласак деген апаларыбыздын тилектери зор. Кудай буйрса ошол тилектерибизди да ишке ашырабыз деп турабыз да. Жакшы, мына ошентип апалар тобу кеч эле түзүлгөндөй болгон. Бүгүн арадан өтүп 10 жыл өткөн экен. Апаларыбыз 10 жыл аралыгында көптөгөн ийгиликтерге жетишкен. Ошол эле убакта республикалык бардык телеканалдарда өздөрүнүн өнөрлөрүн, таланттарын тартуулашкан. Айтат экен Токтогулум, ыйык жерим, мекеним, тоо булбулдун өстүргөнсүң неченин, толкуп ташкан таланттар бар өзүңдө, толкунунан көркүн ачкан кеченин деп. Апаларыбыздын кандай өнөрлөрү бар, алдыда көрөсүздөр. Андыктан сиздер үчүн жагымдуу чыгарма
Гүлдесте катары жаңырсын, кабыл алыңыздар. Sevimcele yazmalıdı Örmenin tosele kozuludandı Üç olup bilip alıp seviminde Uşul ben bulgaygansı vay baratandı Kim bilet dağı kança da şoğalıdı Korkudat kayra kelles yerden aldı Tarınpay yürüsem deybim barın ardı Ansız delen adam degen ay yaşka jardı Varım dep baylığın amattan bağır Yokum dep yokçuluktan jaltanmağır Tümden soğuk olsun ömür ökö olsun Jüre verip durmuşumdun ay yaralası Tümden soğuk olsun ömür ökö olsun Jüre verip durmuşumdun ay yaralası Kaygını oyga ilmeli, karılık emnedilmeli Ana gel vurgun demesen ay kalbımda sürge bileli Ulan kızlar da kurgun Gel boşluğu bildiğini katarga Nefesin bilir La la lay lay, la 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 lay lay, la 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 lay la 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 lay La la lay la 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 lay la 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 Görüntü bitileri, kala dinleri Omayla kolunu karmasın, ay kollarım olur dinleri Yürüp yürüp kanlasın, Silvan canlasın Uyanır, senin de yatta kalmasın La la lay la, la 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 lay la, la 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 lay la, la 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 lay La la lay la, la 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 lay la, la la lay la, la 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 Bir sürgün karışıp, muhtarga muhtarı yanaşıp Kız yigitlerge bilesen ay karasıdan bay sarasıp Taşlardan ırmak havas, taşlardan yolum saracak Bir boşun yüzünü katarga, taşlık gözüdük barakak La la lay lay, la 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 lay lay, la 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 lay la, la 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 lay la, la 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 lay la, la 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 lay la, la 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 Мына ушундай шаң менен, мына ушундай жакшы маанай менен апаларыбыз бүгүн ушундай бир көркүн ачкан турат кеченин, а? Маналар жакшыбы апалар? Болгону күнү ысык бизде, болбосо баары жакшы, Анан биздин Берметчиге айтып өттүңүз, биздин демөөрчүлөрүбүз бар. Ошол эле убакта Бакен агайыбыз бүгүнүз азыр алдыда агайдан да маек алабыз. Анан биздин эң таланттуу агайыбыз мынакей маданият тармагына эмгеги сиңген Эркин Батырканов агайыбыз мына ушул убакта мына ушул топтун көркөм жетекчиси. Апаларды мен байкасам Берметчиге. Эми сиздер элдик таланттар, элден чыккан, мурда бир сахнада ырдабаган, 10 жылдан кийин эле түзүлө калып эле ушул эл арасында ырдап жүрөсүздөр да. Анан ошол убакта биринчи голосду алып, экинчи менен, үчүнчү менен ырдап атасыздар. Мунун баары көркөм жетекчинин менети. Бирок ошол эле убакта ошол биринчи, экинчи, үчүнчү баягы үнгө алган кыйынчылык жаратпайбы? Кыйынчылык жаратат.
Эркин акебиз кайра ошолорду үйрөтүп атып, ошондой тондорго түштүк. Бүгүн азыр көрөсүздөр го, Кудай буйрса. Чындыгында апаларды биз көп көрүп жүрөбүз. Кийин эле ошол комуз чертпеген апаларыбыз комуз чертип, ооз комуз чертпеген апаларыбыз ооз комуз чертип, анан мынакей Бермет жекем айткандай, керек болсо ошол эле убакта чоң артисттерди биринчи, экинчи, үчүнчү үнгө алып даярдап турушат. Азыр кандай кылып болот экен? Ошол бир чыгарманы чогуу көрөлүк, Bulbuldun görkü gülde var, Irçının görküğünde var, akıllar uçsan asmanga, amalına tapsan günde var. bıçak görkü kınında, cılgınına görkü kolunda, az zaman bulsan ercigit, arkada işten tartın bak. Dayranın görkü gemede, Balanın görküğü yenede, akıl bir aysan tınşavay, akmakına görküğü cenede. şeymeni görkü mal menen, cılgınına görkü cal menen, cılgına yangan kara köz, jigitine görkü jar menen. Ayazdın görkü kışta var, Algırdın görküğü kuşta var, tamaktına görkü tuzda var, samaydına görküğü kızda var. sarkaldın görkü çalda var, sunumuna görkü kalda var, sultanı türbe yar kimge, östeğindi, Östeğindi, östeğindi tanda. Ошол апаларга көркөм жетелик ошол апаларга көркөм жетекчилик кызматты аркалап жүргөн, ошол убакта аккордеонун алып келип, апалардын көңүлүн көтөрүп жүргөн апалар. Мына ошол билим берүүнүн отличниги, маданияттын мыкты кызматкери, жогорку кеңештин ардак грамотасынын эзи, деги эле көп сыйлыктардын эзи менин жанымда азыр Эркин Батырканов агайыбыз отурат. Агай, саламатсызбы? Саламатчылык. Бүгүн сизди көргөнүбүзгө да кубанычтабыз. Мен билгенден ушул топ башталгандан баштап эле ушул топту жетектеп, көркөмдөп, ошолордун ырларын сахнага чыгуусун, сахнада базуусун баягы калыпка салып келесиз да. Анан бул убакка чейин өзүңүз ушу маданият тармагында иштеген адам катары, баягы мектепте мугалим катары жаш балдарды үйрөтүп коюш кыйын да. Ары тур, бери тур депчи. Анан мындай апалар менен иштеш кыйынчылык жаратпайт бекен? Эми ар нерсенин өзүнүн кыйынчылыгы болот эмеспи? Булар биринчи уюшулганда ушу мына бекен келип, немесе ушуну ачалы деди эле апалар тобун түзөлдү деди эле, ушуга бир жардам кыла аласызбы дегенен макул дедик. Себеби мындай апалар инициатива көтөрүп атканда муну кой деп айта албайт экенсиң. Өзүбүз мына 20 километр алыс турам Токтогулдан, ушул жума сайын келип, атайын келип, ушуларды даярдап жүрүп, мына быйыл Кудай кааласа 10 жыл болду жана Бермет айткандай. Ошондон бери жакшы келатабыз. Эми жана сен айткандай үнгө бөлүп, эме чыгырдаш кыйын. Себеби булар профессионал эмес. Булар баягы профессионал болбогондон кийин, мурун ырдап жүрбөгөндөн кийин, жок, эми арасында ырдап жүргөндөр бар экен. Бирок ошолорду кайра мына азыр грамотно ырдаш үчүн 2 күнгө, 3 күнгө бөлүп ырдатыш өтө кыйын. Ансамбльге салыш кыйын, үнүнө жараша салыш керек. Эми ошого карабастан ушундай аракет кылып, анан кийин үнгө бөлүп, үн менен ырдатып атабыз. Бул себеби топтун кандай экенин ошол билдирет да. Туура. 2 голос, 3 голос менен ырдаган, грамотно ырдагандыктар менен билдирет. Анан эми мен ошол жаңы уюшулабыз дегенде бир бакен келип мага айтып ушундай топтол дедик эле, уюштуралы дедик эле дегенинен анан макул деп буларга отказ бериш кыйын да. Бир инициатива көтөрүп атсам ошол жок деп койсо, жок анталган жокмун. Эми ортобуз бир 20 километр алыс болгонуна карабай мен жума сайын келип ушуларга уюштуруп, анан ушул деңгээлге жеттик. Мына Ысык көлгө чейин барышта, Чоң Курчакка канча фестивалдарга катышты, канча телекөрсөтүүлөргө катышты. Баардыгы жакшы эле отзыв болуп атат. Эми Кудай буйрса быйыл мына 10 жылдыгыбыз болуп атыптыр. Ушул 10 жылдыкты жакшы өткөрүп алсак, мурунку баягы болгон съемкалардын баардыгын алып, альбомдорубузду алып, ошолорду тигип, баннерлер бар, ошолорду баарын илип, ушул жакшы өткөрүп алалы деген ниетте болуп атабыз. Жакшы. Мына ошол урматтуу телекөрүүчүлөр баса белгилеп айтчу нерсе, апалар эч кандай мамлекет тараптан жардам алышпайт. Апалар өзүнүн чөнтөгүнөн, өзүнүн пенсиясынан,
Анан эң баш кызы алардын балдар кыздары үй бүлөсү аларга спонсорлук кылат апалары. Анан тилекке байланыштуу дагы бир сүйүнүш керек. Жылдан жылга президентибиз апалардын пенсиясын көбөйтүп атат. Мүмкүн азыр көрүп жатса да айтаттыр, биздин бел алдылык апалардын пенсиясын көбөйтпөсөк болбойт. Булар дагы кырдаш керек да. Буюрса ошондой тилектерге жетиңиздер. Эркин агайдын чер түзүндө коштоосунда дагы бир чыгарманы сиздерге сунабыз. Кабыл алыңыздар. Ар бир чыгарылышыбызда апалардын талантын, өнөрүн, ошол эле убакта кол өнөрчүлүгүн, улутта калып бараткан бир кийизин, шырдагын, ала кийизин, өрмөзүн, сокпозун баардыгын көрсөтүп мактанабыз. Бүгүн да биз мактана турган абдан моундай сонун нерселер бар экен. Менин жанымда Махабат эжеге отурат, топтун эң жаш мүчөсү. Буюрса апабыз жакында эле кошулган, жакында кошулганы менен көп эмгектер жасаганса, саламатсызбы? Мына менин астымда турган бул эмне деп айтылат? Бул эми ошо колго илме шүбеге менен илинет, илме шүбеге менен токулат. Бул өзүнчө бир сонун көрүп берип турат. Мындан ар кандай Муну эмнеге жабабы же эмнеге пайдаланат? Столдун үстүнө койсо болот, столдун үстүнө үстүлөрүнө гүлдөрдү коюп койсо болот. Ошо вазалардын астына коюлат турган нерселер. Мындан түймөдөн көп нерсени чыгарса болот. Кийим чыгарса болот. Ушундай кооз нерселер чыгарса болот. Дагы мынакей биздин Махабат эжекебиздин укмуш сонун бир өнөрлөрүнө күбө болуп атабыз. Бул эмне? Бул машина келип калат окшойт,
ушундай бул эми бул шырдактан арткан бул кездемелерди дагы биз эч кандай ыргытпайбыз. Эң акыркы чыккан кыркындыларынан десек болот. Ушундай кооз бир буюмдар жасасак болот. Буну машиналарга илсек болот, үйгө керегелердин башына илип койсок абдан сонун жарашат. Кадимки эле кыргыздын көкөрү, анан мына кылып эжекем баягы өзү айткандай шырдактан артып калган кыркындылардын баарын жөн кетирбей, мусорго таштабай, мына ушундай кылып туруп. Анан буну негизи эле ушулар жасап туруп анан сатып көрдүңүзбү? Айыл жер кезинде алабы? Айыл жеринде буларды эми биз көбүнчө эле баягы белекке беребиз. Келиндер кызыгып азыр ушул тапта ушу менен иштеп атышат. Майда буюмдар өтө көп колдонулат экен. Муну белек катары дагы бирөөгө баягы майрамдарда баягы гүл ордуна берсең болот. Аябай сонун бул сакталат көпкө чейин, гүлүң 1-2 күн турат. Андан көрө мындайларды берсек көпкө чейин сакталат экен. Ошон үчүн азыр кыз келиндердин баары тең ушуга өтүп, ушуну абдан көп жазып атышат. Өзүңүз ушул эле айылдын кызы же келиниби? Мен ушул айылдын кызы, кайра келинимин. Ушул айылда эле төрөлүп, ушул биздин апалар менен чогуу ырдап, анан мынакей бул жерде жалпы эле ошол апалардын колунан жасалгандагы шырдагын көрүп жатабыз, мындай туш кийиздерин көрүп жатабыз. Каршы кырды өзүңүз атып келгенсиз, Эми каршы кырды өзүм атып келдим дей албайм. Ооба, анан буну сактаган жагын өзүм сактайм. Негизи биз айта беребиз эми сакташ өтө кыйын бирок, негизи баягы бир малды сойсоң деле ошонун терисин сактай албай каласың го. Анан мына ошол убакта күбөгө түшүрбөй, жашнакай кылып, мына ушундай кылып жүргөн биздин кол өнөрчүлүк апаларыбыз көп. Алардын бири ушу Махабат эжекебиз жашы, мына ушундай жашнакай дорожкаларды, эмне деп коет, дорожка? Биз деле ушул шырдак жасайсың, шырдактан арткан мондай кыркындыларын кайра ушундай кылып курап, мындай кооз буюмдар чыгарсаң болот. Бул дагы бир бозого кошулат. Бул деле ошо шырдактан арткан баягы кыркын. Бүт эле шырдактан арткан кыркындылар болот. Эч бир шырдактын өөнү калбайт да, кичинекей болсо дагы. Үйдө тамак жасаганда деле анда эмне кыласыз, артып калгандарын? Тамакты мен аябай ысырап кылбайм. Көбүнчө баягы ченеп, үйдө канча жан болсо ошого ченеп көнүп калган шырдакты, кийиздерди кандай пайдалансак, тамак ашты да ошондой экономияны пайдаланат. Азыркы убакта айтып атпайбы, ысырапкорчулукка баягы жол бербеш керек депчи. Анан мынакей апабыз, эжекебиз баардыгын эч качан текке кетирбейт экен. Эң башка анан ушул шырдак жасап атып, ушундай буюмдарды жасап атып, анан баягы кескесте кыңылдап ырдап коесузбу? Апаларга же ушул кол өнөрчүлүк менен катышкансызбы? Жок, мен ушул апалардан үйрөндүм. Апалардын аркасы менен көп нерселерге жеттим десем болот. Ушу кол өнөрчүлүктө апалардын арасында абдан көп. Многу саймаларды дагы ушу агайыбыздын апасы саят экен. Ошол саймаларына кызыгып, анан мен да ушундай саймаларды түшүрүп, многу агайыбыздын апасынын саймалары бар экен. Ошолордон үйрөнүп өзүм дагы сайма кылдым. Азыр келиңиз, анан мындай кылабыз. Сиз сайма сайып атасыз. Болгону биз ийне жип жок. Многу шырдакты сайып атасыз, анан бир куплет кыңылдап ырдап бербейсизби дейбиз. Кайсыл чыгарманы айтып бересиз? Бир куплет болсо болот, суран алчы сизден, келиңиз. Мен эми азыр ошо апаларыбыздын бүгүнкү майрамы менен эне жөндөр ырдап берейин. Келиңиз. Энекем, менекем, менекем, дүйнөдө табылгыс берекем. Мен дагы дени сак болоюн, айорбай жүрө көрсен эсен. Мен дагы дени сак болоюн, айорбай жүрө көрсен эсен. Рахмат. Мүмкүн биздин теле көрүүчүлөр кол чаап жаткан болуш керек, эфирдин сыртында. Колуңузга дарт бербесин деп коет го. Ушундай апалардын арасында апалардан үлгү алып, ушундай мыкты чеберчиликте жакшы буюмдар жасай бериңиз. Ишиңизге ийгилик болсун. Ал эми биз берүүбүздү улантабыз. Булбулдар гана сүйөттө гүлдөрдү, буңайым гана добушты үндөрдү. Бурала басып сырдашкан, эй муңда
ашқан жырға ей күндердің ай күндердің ай ай ой айраны ғана кенен доғымыз мол малды бір ғанадан жеребіз жігітті шайыр қыз алтын қаншам қымбатты қырғыз енибіз ай енибіз ай ай ой жаштықты ғана қандайды ойлайсың сен көк жасыл сардай жайлайсың жақындап çalмасалар да қаншам жаз қылет айдай жайлайсың ай ай ой Жагымдууларды кубатабыз, апалардын маанайы жакшы, бел алды айылы өтө салкын эле. Бүгүн биз келгенге негедир күн жылуу апалар. Негизи эле апа, сизге суроо берейин, ушул сахнада ырдап жүрбөгөндөн кийин, ошол убакта баягы күндө элечек кийип жүрбөгөндөн кийин, ушундай формаларды көтөрүп алып, ар бир концерттик иш-чараларга барып, кыйынчылык жаратпайбы? Рахмат, ушу бүгүнкү жалпы майрамыбыз менен жалпы топ кетейин. Эми мен бул чыгармачылыкка өзүм мурунтан ырдачымын. Баягы мектеп окуучумунда кружокторго катышчумун, анан кичине анча мынча ырдап жүрчүмүн да. Анан эми мен ушул апаларга кошулуп, ушинткени абдан бактылуу күндөрдү сезем. Көп жерлерге барып, ушу өзүбүздүн талантыбызды тартуулап жүрүп атабыз. Кыйынчылык жаратпайт. Кыйынчылык жаратпайт. Кыйынчылык эми болот, эми анча мынча аларды аракетибиз менен жеңебиз. Бел алды айыл аймагы деп калдык. Бул жерде башында ушул агай айтып кетти. 3 айылдын таланттуу апалары биригип, анан атайын ушундай Аксанат деген топ түздүк депчи. Сиз кайсыл айылдан болосуз? Мен эми турмушка чыккан жерим ушул жер болду, өзүм Үштеректен болом. Ушул жака келин болуп келдиңиз. Анан ушул жака келип, ушул жактан кеткенче арабасын тартып ушул жактамын. Анан ушул жактын байбичелери менен кошулуп ырдап жүрөм. Жакшы. Өзүңүз Токтогулдун кызы, Токтогулдун башка айылдан болсо дагы баары бир ушул жака келип, апалар менен ырдап калган бул сыймык. Ошол эле убакта апаларыбыз телеге чыгып, теле аркылуу биздин таланттуу апалар теле программасы аркылуу өнөрүн тартуулап жаткан бул да сыймык. Анан сизден бир жакшы чыгарма угалам да. Апабыз дагы жакшы чыгармасын аткарып берсин. Кабыл алыңыздар. Sargaygansıp gözündögü bak, bir çalgansıp dağı жаңычак, göz görülbey tura vermezden. Ömür çirkin ay ötüp karapa, bey tura vermezden. Ömür çirkin ay ötüp karapa. Ökünüzsüz şattуу жашадым, карыдың деп какпай катарым. Жалкылдаган ушул заманда жап-жаш бойдон келет жашагым. Жаркыраган ушул заманда жап-жаш бойдон келет жашагым.
Kıyargansıp kızıl kırdalı, emgeklenip elden jırgalı, çankıldağan şayırım menen, el aldında gele sırdağım. Çankıldağan şayırım menen, el aldında gele sırdağım. El aldında gele sırdağım. Ошентип биздин телепрограмма жайкы сезондо республика боюнча талант тапларын талантын кыдырып көрсөтүп жүрөбүз. Менин жанымда мына ушул топтун мүчөсү Бурула апабыз отурат. Бурула апабыз аябай мындай ойлонуп отурасыз. Өзүңүз негизи деле ушундай адамсызбы? Ойчу. Жок, ондай деле ойчу деле эмес элем, мындай күн ысык болсо. Жакшы. Маанай жакшы болдун эң баш кызы. Кудайга шүгүр. Күн жаркырап турса, силер келсеңер кантип ушу маанай жаман болуп калды. Маанай сону силер биздин маанайыбызды көтөрүп атпайсыңарбы? Жакшы. Көркөм жетекчи бар экен. Анан көркөм жетекчиге да баягы өзүңүздүн оюңузду айтып каласызбы? Репертуар тандоодо эркин мен ушул ырдырдайын же ал көркөм жетекчи дайындаган ырларды тастарбы? Жок, бизге ошо көркөм жетекчи тандап берет ырды. Дайыма ылайыкташтырат дейм. Кайсыныбыз кандай ырга ылайыктуубуз, ошону ылайыкташтырып өзү тандап берет, ошо өзү тандап берген ырдырдайбыз. Жакшы. Бирок сизге жагат. Жагат мага. Жакшы. Анан эфирден сырткары айтып калбадыбы? Бүгүн эми Токтогулга келгенден кийин Токтогул жөнүндө көбүрөөк ырдайлы деп калды. Негизи эле өзүңүздүн репертуарда ушул Токтогул жөнүндө, ушул айыл жөнүндө ырлар барбы? Биздин жалпы эле ошо репертуарыбызда Токтогул жөнүндө ырлар бар да. Ошону азыр көрөсүңөр да, биз хордо ырдайбыз ошону. Мен ушул кыргыз кыздарына арналган ырдырдайм азыр. Бүгүн. Анда жалпы биздин көрүүчүлөр менен угалык, кандай ыр болду экен, биздин апабыз кандай кыргыз кыздарына кандай ырларды арнайт болду экен, сиздер менен биргеликте чогуу көрсөттүк. Çaykalgan sonun betinde, yaşıl bir şiver çetinde, yaşlı ketetip durmaydı, yadırap çaynap bilim bey, yadırap çaynap bilim bey. Kurbular menen alışıp, kulundar menen yarışıp, balalık kesmi oylosum, yüreğimge de sayışıp, yüreğimge de sayışıp. Kıyaldın menip kanatçan, çıkmay soğuk söz sanamdan, çatımdı burul basladı, artık beni zamanım, artık beni zamanım. Çatımdı burul basladı, artık beni zamanım, artık beni zamanım. Artık beni zamanım. Ata sözün akıl görüp, ene sözün eskettiğin, koynunda törölüşüp, gözlerine baktıydın. Gelbetine kılgan uçlar, gelişinde bizden kızlar kırgız kızlar. Gelbetine kılgan uçlar, gelişinde bizden kızlar kırgız kızlar. Suyusu var gözlerinde, ileri var sözlerinde, ünlüklenip artıvalar, şirini var gözlerinde. Ünlükline kılgan kuşlar, gelişinde bizden kızlar kırgız kızlar. Gelmediğine kılgan kuşlar,
gelişimdi bizden kızlar kırgız kızlar. Yüreğinde calın oyunu Caygıyla atıştı kızlar Yol vursun bu jigitlerge Sungan eken düzgün kızlar Gelbetine kılgar kuşlar Gelişimdi bizden kızlar kırgız kızlar Gelbetine kılgar kuşlar Gelişimdi bizden kızlar kırgız kızlar Bizden kızlar kırgız kızlar Мен негизи эле апаларды, урматтуу апалар, тамашалап келем да. Кийимдин жакшысы жемпир болот экен, аялдын жакшысы кемпир болот экен депчи. Мынакей биздин апаларыбыз болсо, бардыгы небере чөбөрөлөрдү чоңойтуп, учурда ырдап, бийлеп, өздөрүнүн көңүлүн ачып жаткан чагы, ушул топтун эң аксакалы, улуусу, сулуусу Тажикан апа отурат менин жанымда. Манайыңыз кандай? Жакшы аябай. Болгон эле күнү ысык, Болгон эле ысык. Буйруңуз эми Талант апалар телепрограммасынын кийинки берүүсүнүн тышында келип такталды сиздердин айылда. Кандай дейсиздер? Ушул жерде да? Ооба. Лыжа тебебиз. Сиз ушул топко 10 жыл болуптур топ түзүлгөндө эле кошулгансызбы же кийинчерээк кошулдуңузбу? Мен булардан да мурда кошулгам. Иргесе долбоорлоруна катышып жүргөм. Дагы майда чүйдө нерселерге катышып жүргөм да. Ырды жакшы көрөм. Канча жашыңыздан баштап ырдап калдыңыз же кийин эле баягы Шыман эле ырдадым. канча жашта? 20-30 жаштан эле ырдадым. Жакшы. Апаларыбыз ошол эле убакта кол өнөрчүлүк менен айылдагы бир жакшы иш чараларга катышып, өзүңүздөрдүн баягы жакшы бир сапатыңыздарды көрсөтүп келесиздер. Анан кол өнөрчүлүк боюнча кандай өнөрлөрүңүз бар? Эмне кыласыз? Шырдак жасайбыз, алакис жасайбыз. Ушул аялга тиешелүү болгон нерселерди жасайбыз. Болбошто. Эми жаш өтүп баратат, кичине эринчек болуп баратабыз. Өзүңүз бул ырга келгиче канча баланы тарбиялап өстүрдүңүз? Канча небереңиз бар? Канча чөбөрөңүз бар? 4 балам бар, 20дай неберем бар. 6 чөбөрөм бар. Дагы шүгүр. Анда эмесе биздин Тажикан апанын да дагы бир чыгармасы бар. Бүгүн оолотуп, сонун кылып оон созуп берет. Сиздер менен биргеликте көрөлүк. Кандай чыгарма болду экен? Alçaday yüzün mültetken Apangdan başka yok bugün Alacak saygan çırpıktay Anda sen 15 yaştalın Anda sen 15, anda sen 15 Anda sen 15 yaştalın Acarın yürek örtügün Aytalam kantip söz menen Asmandan ayday tolukşu Anda seni 20 yaştalın Anda seni 20, anda sen 20 Anda sen 20 yaştalın Oktaylap kayıkıp kanatqa 30'ga geldik zamanla Külgünde şamday bülbülde Külgünü kes kaldı kayakta Külgünü kes kaldı, gelin kes kaldı Jigit kes kaldı kayakta Ulan bir algaç aşağız Ulugayıp baracatabız Alman çok sükün baldarga Hazır biz apa atabız Hazır biz apa, hazır biz apa Hazır biz apa atabız Hazır biz apa, hazır biz apa, hazır biz apa atabız. Биздин Аксанат талант апалар тобуна ар дайым демөөрчүлүк кылып, аларды колдоп, коштоп турган, мына ошол менин жанымда отурган
Ибраев Бакен агай өзү Токтогул районунун ардактуу атуулу, Кетментөө өрөөнүнүн өрнөктүү инсаны. Агай жөнүндө дагы айта берсек көп тарых бар. Анын баарын айтып отурбай эле агай. Ошол эле убакта ушул топко 10 жыл болуптур. 10 жылдан бери мен билгениме караганда ошол топ менен чогуу жүрөбүз. Аларды колдоп, кубаттап, керек болсо апаларыбыздын машинаңыз менен ташып дегендей, ошол эле убакта мына ушул батаңызды да берип жүрөсүз да. Ошо мен сиз менен бүгүн ушу бата жөнүндө сүйлөшөйүн деп турам. Негизи эле батаны кандай бериш керек, канча жаштан баштап бата берсе болот, анан батанын түрлөрү болобу негизи же бата баары эле бир болобу? Жашка деле, карызына деле. Ассалому алейкум, агайын туугандар. Сурооңуз абдан жүйөлүү. Кыргыздар илгертеден бата берип келген. Батанын түрлөрү бар албетте. Жаңы төрөлгөн ымыркайларга бата берет, балдарга бата берет, кыздарга бата берет. Ошондой эле жаңы конушка конгондо бата берет, жаңы үй көтөргөндө бата беришкен. Батанын түрү көп. Батанын түрү көп. Бийликке келсе жетекчилерге бата берет, жол жүрүп баратканда бата берет, уктаардын алдында дагы оорукчан адамдарга бата берет. Ошондой түрлөрү бар. Жакшы, анан баягы апалар менен чогуу жүрөбүз, жакшы бир иш чараларга барып калабыз. Ошол эле убакта бир жакшы дасторкондор, конокторго барганда көбүн эсе баягы батаны жакшы айткан кишиге бердирет да. Эми өзүңүз билесиздер, мүмкүн кээ бирки ошол эле аксакалдар бата бере албаган аксакалдар да болушу мүмкүн да. Анан ошол убакта ошол кандай өзүңүз айткандай, мисалы ак өргө көтөрүп атса, ошого ылайыктап, мисалы кандай? Мисалы азыр биздин элестетели, мынакей жаныбызда балдар отурат. Ушу балдарга бата бер десе кандай кылып берет элеңиз? Кана бир бата бериңчи көрөлү. Кана балдар, алаканыңарды жайып, бата тилейли. Мен жакшы тилектерди айтып, Кудайдан суранайын. Мына ошол Кудайдан суранган тилегим силерге кабыл болсун. Ушул бизден болгон дуа болот. Амин. Кудайым өзү колдоп, монобу жакшынакай балдарыбызды, наристелерибиздин жолун ачып, ушулар келечеги кең болуп, өмүрлөрү узун болуп, өрүштөрү жайык болуп, ойлогон ой максаттарына жетип, ата энеси маңдайында болуп, агайын туугандары айланасында болуп, элдин арасында, көчтүн арасында келечектери кең болсун. Ушу жер бетинде тынччылык болсун. Амин. Рахмат. Бата менен эл көгөрөт, жамгыр менен жер көгөрөт деп келебиз. Мынакей биздин кичинекей бөбөктөрүбүз, карындаштарыбыз мынакей атасынан бата алды. Буюрса мына ушуну агайыңардын жолун жолдоп атаңардын, келечекте мыкты эр азаматтардан болосуз. Анан эми 10 жылдык боюнча кичине сүйлөшөлүк. Жакын 10 жылдык экен. Ошол боюнча кандай пландар болуп атат? Өзүңүз баягы алар менен чогуу жүргөн, баягы жардам берип жүргөн инсан катары кандай пландар бар? Кандай кылып, кандай деңгээлде өткөрсөк? Райондук деңгээлдеби же ушул айылдык деңгээлде эле өткөрсөкпү деген пландар барбы? Эми биз башында бел алды айыл өкмөтүнүн алдында уюшулгандар. Анан азыр Абдисүйөркулов айыл өкмөтүнө карап калдык. Абдисүйөркулов айыл өкмөтүнө 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 айыл карап калдык. Анан эми ошо 8 айылдын 3 айылы өзүнчө бир аймак. Мына ошол 3 айылдан бел алды өзөнү деп коет да, айыл аймагы деп атканыбыз ошо. Анан эми аны айыл өкмөтү менен кеңешип көрөбүз. Буюрса планыбызда 10 жылдан бери булар кайсы жерлерде тартылды, кайсы жерлердеги кароолорго катышты, фестивалдарга катышты. Ошонун баарын чагылдырып, өзүнчө бир фильм кылып, анан бир жакшы салтанаттуу өткөрсөк деген тилегибиз бар. Аны быйыл күзүндө Кудай кааласа ошого камынабызбы деп турабыз. Быйыл күздө мына ушул Аксанат талант апалар тобунун 10 жылдыгы, буюрса ийгиликти өткөрүп алыңыздар. Апаларды коштоп жүргөн сизге да ыраазычылык билдирели. Ар дайым мынакей биз ушу телепрограмма келет дегенден бери агайыбыз улам чалып, качан келесиңер, кандай кылып тартабыз, кандай кылып даярданыш керек деп мынакей агай өзү чуркап жүрөт. Сизге да ыраазычылык билдирели. Ошол эле убакта мына ушул биздин агайдын дагы өмүрлүк жары, биздин топтун жетекчиси Бермет эжеке жетектеп келет. Ага өйдөдө өк, ылдыйда жөлөк болгон биздин агай. Ыраазычылык билдире агай.
бар болуңуз, апаларды колдоп эле ар дайым ушундай жакшы ыр күлкү шаңда жүрө бериңиз, ден соолугуңуз бекем, өмүрүңүз узак болсун. Бар болуңуз. Менде дагы бир өтүнүч бар. Менде ой ушул. Мына быйыл буйруса аталардын жылы болбодубу? Президентке абдан ыраазы болуп атабыз аталар. Эми ушу аталарды дагы көтөрүп чыксак деген оюм бар да. Жакшы. Ошо энелердей эле аталардын арасында деле таланттуулар бар. Ошону уюштуруп аталарга көңүл бурсак, аталар дагы кичине өзүлөрүнүн милдеттерин билип, ар намысына келип, ошо энелер катары бир жакшынакай өзүлөрүнүн нарктуу жүйүнтүрү менен өрнөк болсо деген ойдомун. Кудай кааласа ошону алып чыкканга аракет кылсак деген тилек бар. Буйруса тилегиңиздерге жетиңиздер. Ал эми биз беребизди улантабыз. Geçen жолу жастар жайлар күздөр кетти, кыргырлардан аппакай карлар кетти. Бир кездеги капарсыз каттырыктар, курбулар, айтыңачы биздин жаштык кайда кетти? Курбулар, айтыңачы биздин жаштык кайда кетти? Ай ошол туудай туунду какырыктар, азаптап алыстады жаңырыктар. Бир сезим көңүлүмдө уюп барат, курбулар, башталганда жаңы гана сагынычтар. Курбулар, башталганда жаңы гана сагынычтар. Эсимде булбулдардын жак күндөрү, өрүктөрдүн төгүлгөн ак күндөрү. Бир кезеги каттырып жыргап күлгөн, курбулар, айтыңачы биздин жаштык кайда кетти? Курбулар, айтыңачы биздин жаштык кайда кетти? Айтыңачы биздин жаштык кайда кетти? Мына ошентип ардактуу көрүүчүлөр, сиздер Токтогулдагы Ак Санат таланттуу апалар тобунун өнөрүнүн талантын байкадыңыздар. Биздин апалар өнөрлүү, таланттуу, ар тараптан бардык ырларды өз ийнине жеткире аткаралы десек болот. Ал эми биздин таланттуу апалар телепрограммасы бүгүн ушуну менен Токтогул жергесиндеги өз берүүсүн жыйынтыктайт. Төмөндөгү номерлерге байланышыңыздар. Кайсыл таланттуу апалар, кайсыл аймакта болбосун биздин таланттуу апалар сиздерди барып, өнөрүңүздөрдү, талантыңыздарды жалпы журтка көрсөтүүгө дайынбыз. Ал эми сиздер менен коштошобуз. Кийинки берүү кайсыл райондун таланттуу апалары, аны алдыда сиздер менен биргеликте көрөбүз. Кайрадан эфирден көрүшкөнчө аман туруңуздар.